What are the 3 core values that guide your decisions and actions? Tolerance, and loyalty. And I think the respect is so important to understand the other points of the people. And I think the loyalty is so important. It's the base of my life, and it's the most important thing to know. В первую очередь это честность. Второе это чтобы это было полезно. Полезно мне и моему окружению. Посмотрю на все на позитивной стороне, с позитива смотрю и стараюсь решать это с позитивом. Always follow your heart, help others, and do everything with love. Your heart is really important to me because it means that you don't have to meet anyone's expectations, but you follow what you truly want to do. And helping others is just something that makes me happy. Seeing everyone else being happy, this is just my happiness. And so I always try to help others. And then do everything with love comes from me personally because my middle name, Ai, is the Japanese word for love. And whatever I do, I just do it with all my love. Бул биринчиден максатка умтулуу, ар бир чечимди өз кыялдарын жакындатабы же жокпу деп тарзабайм. Менин эң чоң максатым өлкөмдү дүйнөлүк деңгээлде таанытуу. Ушул максат менен мен өзүмдү ар тараптуу өнүктүрүп келем. Жана Мисс Кыргызстан сынагына катышып, жеке брендимди өнүктүрүп, чыгармачылык менен алектенип жатам азыркы учурда. Анан экинчиден бул жоопкерчилик. Чыныгы ийгилик жоопкерчиликтин алууга даяр адамдарга келет деп ишенем. Анан команда үчүн, жыйынтык үчүн, адамдарга жеткирген эмоциям үчүн жооптуу болуу маанилүү деп ойлойм. Мен идеалдуу шарттарды күтпөйм негизи, аларды өзүм жаратам. Анан бул үчүнчүдөн ички ак ниеттүүлүк. Мен эч качан бирөөгө жагынуу үчүн же пайдага жетиш үчүн өзүмдү сатып кетпейм. Ар бир чечимим бул алуулуктарыма, аял затыма мүнөздүү жумшактык менен бекемдигине шайкеш болуу менен маанилүү. Дал ошол чынчылдык аркылуу мен ойлойм башкаларга дем күч бере алам деп. Hard work, dedication and determination. Very close to my grandmother, and she taught me these 3 things to implement it in my life, no matter how hard the situation is. And I am so close to her, and she inspires me so much. And I am the person today only because of her. So I am very thankful for the 3 core values which she gave me.